Бүгүн Ош шаарында Ички иштер министрлигинин коллегиялык жыйыны болуп өттү. Көчмө коллегияга 7 дубандын жетекчилери, министрликтеги бөлүмдүн жетекчилери келип катышышты. Жыйындын башында министр Мелис Турганбаев жыйынга катышпай калган жетекчилердин жүйөсүз келбей калгандыгына катуу сын пикирин айтып өттү. Коллегадан сырткары эле карап коесуң. Жарайт. Учурда өлкөбүзгө коркунуч туудурган экстремизмди алдын ала чара көрүү, мындай иш алып барууда карапайым калк менен тыгыз мамиледе болуу, чек ара коопсуздуктарын көзөмөлдөө, дагы ушул сыяктуу көйгөйлүү маселелерди чогуу чаран чечүү үчүн ушул көчмө жыйындын өтүп жатканын министр Мелис Турганбаев өз сөзүндө баяндап өттү. Афганистандан болуп калышкан эл аралык күчтөрдүн кетиши, ОПЕК жана Иран маңызаттарын өнүгүүчүнүн көлөмү дээрлик 30% өсүп кетишине алып келди. Афганистанда өндүрүлгөн маңызаттардын бир бөлүгү биздин өлкөбүздүн түштүк чек аралык чамалууга таасир этүүнүн жаш өспүрүмдөр банкингке тартып коомдук мурабалык маалыматтарына. Андан соң министр бир топ өз милдетин алдыңкылардан болуп аткарган кызматкерлерге сыйлык ыйгаруу менен улантты. Жаңылануу менен жаңыча иш алып баруубуз керек. Негизи тартипти сактоо таалими бала бакчадан, мектептен башталат, деди өз сөзүндө министрдин биринчи орун басары Нурбай Касымбаев. Мындай абал улуттуу чыңалууну, тынчсызданууну жана жарандардын талаптарын жаратат. Шаарлардын, айылдардын, көчөлөрдөгү, короолордогу жана подъездеги, сейил бактардагы, мектептин тегерегиндеги тартип мына ушундан ар бир жарандын, анын үй бүлөсүнүн, балдарынын жеке коопсуздугун жүзөгө ашыруу башталат. Ош шаарында 7 дуандан келишкен жетекчилер коллегиянын Ош шаарында өтүүсү жөнүндө өз пикирлерин ортого салышты. Ошто болуп атканы абдан жакшы нерсе деп айтам. Эмне дегенде көп баягы РОВД начальниктери, Ош Чергесин, Баткен, Жалал Абадты көрө элек начальниктер бар экен. Биздин баягы уюмдардын начальниктери ошо биринчи жолу көрүп, бизде биринчи жолу болуп атат. Ошо региондорго өтүшү бул министрдин койгон бир жакшы бир иши деп мен эсептейм. Анткени ушул биздин ички иштер органдарында ушул Ош областы менен, Ош шаары менен ушул иш алмашуу, тажрыйба алмашуу мындай бир жакшы иш деп айтып кетем да. Анткени мына бизде болсо бир кээ бир начальник милициялар ушул южный регион менен, северный регион менен бирин-бирин тааныбагандар, кызматкерлер бар экен. Ошолор бири-бири менен таанышып, баягы кылып аткан иштерин ушул жакындан бири-бири менен сүйлөшүп иш алып барууга бул эң жакшы деп мен айта алам. Миң уккандан бир көргөн дегендей, жеринде көрүп, окуянын кандай экенин, элдин жашоо шарты, тиричилик кандай болуп атканын өз көзүм менен көрүп кеткен. Мен оюнча бул чоң пайдалуу нерсе деп айткым келет. Мындай көчмө жыйын биринчи жолу Дубанда өтүп жатканын себеби эмнеде? Башка дубандарда да өткөрүү пландарыбы барбы деген сурообузга министр мындайча ой бөлүштү. В общем, это вторая столица. Первый будет итог полугодия будет на Иссыкуле. А какие вопросы сегодня конкретно рассматриваются? Итоги 9 месяцев будет Баткен. Жыйындын соңунда 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбеталиев экстремизм менен кандайча күрөшүү керектиги жөнүндө журналисттер менен маек курду. Министрдин буйругу менен Ош шаарында ички иштер министрлигинин атайын 3 айлык жыйынтыктоочу кеңешмеси өтүп жатат. Эң биринчи маселе бул жерде өзүңүздөр билесиздер, көйгөйлүү маселелердин бири, орчундуу маселелердин бири бүгүнкү күндө экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү. Ушул багытты оңдоо, өзгөчө ушул түштүк аймакта бул багытты жандандыруу. Бүгүнкү күндө мен айтып коеюн, Сирия мамлекетинде 339 адам биздин жарандар согушка, куралдуу согушка катышып жүрүшөт. Алардын 49 аял заты, 51 киши бүгүнкү күндө издөөдө жүрөт, 31 адам курман болду. Ушул эле 339 адамдын ичинден 20 адамы биздин жаш өспүрүм, жашы жете элек адамдар, биздин жарандар. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө биз бардык жетекчиликти бияка Ош шаарында чогултуп, бул көйгөйлүү маселелердин баарын талкууга алып, 1-2 күндүн ичинде дагы ыкчам иш аракеттер жүргүзөбүз. Үмүт Муканбетова, Кабарлар КЖ сайты.